Кандайсыңар достор, мен Жаныбек Абидетегин. Мындан кийин силерге кандай кызыктуу китептерди, жаналарды кантип, кайда окуу керектиги тууралуу айтып бермекчимин. Андыктан мен менен болгула. Достор, ал эми бүгүн силерге мен Грузия кантип реформа жасай алды деген китеп тууралуу айтып берем. Бул китеп Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилинин доорунда жасалган реформалар тууралуу баяндалат. Китепти негизи Лариса Буракова деген орус экономисти жазган. Китеп мына түп нускасы негизи орус тилинде, мынакей биздин колубузда орус тилинде турат. Китеп кийинчерээк грузин тилине, анан 2018 жылы Бугу пресс тарабынан кыргыз тилине которулду. Анан биз мына жакында эле уктук, украин тилине да которулуп, украиндер дагы ушу Грузия реформасы тууралуу окуп жаткан учуру. Китептин негизги өзөгү реформа жөнүндө. Реформа деген эмне? Реформа бул латын тилинен кирген реформа, адамдын жашоосун өзгөртүү. Же болбосо мына азырда айтып жүрүшөт, англис тилинен ала турган болсок, реформ. Башкача айтканда форманы өзгөртүү. Эми бизге азырынча реформанын аныктамасы таптакыр кереги жок. Тескерисинче ошол реформаны кантип ишке ашыруу тууралуу маалыматтар керек болуп жатат. Реформаны негизи ишке ашырууда эң негизги 4 принцип бар. Анын биринчиси, реформа кайсы бир тармак үчүн жасалбайт. Реформа жалпы система, жалпы өлкө, эл үчүн жасалат. Мисалы мына биздин өлкөбүздө мындан 2-3 жыл мурун жаңылбасам, паспорт тармагында аябагандай эң сонун реформа жасалды. Bir имаратка киресиң, 1 сааттын ичинде бардык төлөмдөрдү, тиешелүү документтерди тапшырасың, чыгасың. Андан кийин бир канча убакыттан кийин колуңа паспорт тиет. Бирок тилекке каршы жашоо паспорт алгандан кийин бүтпөйт, тескерисинче жашоо паспорт алгандан кийин башталат. Анан калган тармакта ошол мыкты реформалар уланбай калган. Ал эми реформанын экинчи принциби болсо, бул реформа кайсы бир саясий элита, же болсо кайсы бир бизнесмендер, кайсы бир саясий күч үчүн жасалбайт. Реформа, эмел айткандай, жалпы система, эл, өлкө үчүн жасалат. Мына биз жакында эле уктук, ун жанакы дан тармагында, ун азыктар тармагында жеңилдиктер берилген деген, алар кантип пайда тапкандыгы тууралуу маалыматтарды уктук. Реформаны ушул сыяктуу бир саясий дейбизби, бизнес үчүн жасалбайт. Реформа жалпы эл, өлкө үчүн жасалат. Бул экинчи принцип. Ал эми үчүнчү принцип. Бул реформа пайдалуу, таасирдүү жана популярдуу болуш керек. Эгер реформа андай болбосо, анда бул реформа эмес. Реформанын таасирин, пайдасын жалпы эл, өлкө сезиш керек. Мына ошондо гана реформа максатына жеткен болот. Ал эми реформанын 4-чү жана эң негизги принциби бул реформанын таптакыр убактысы жок. Аны күтө албайсың. Анын колуңа тийдиби, аны дароо аткарыш керек, жасаш керек. Мисалы мына бизде кайсы бир тармакта реформа жасайлы дегенде эле пилоттук долбоор деп бир аймакка же бир мекемеге аны көрүп, пайдасы кандай деп отура беребиз. Жок достор, келгиле биз реформаны дароо жасайлы. Анткени реформанын убактысы жок деген себеби, реформа колуңа келдиби, аны жасайсың, саясий күчтөр менен күрөшөсүң, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө кыйналасың, бирок натыйжада эң жакшы система жана өзүңдүн кадыр баркың, эмгегиң калат. Же болбосо саясий күчтөр менен эсептешесиң, элди алдайсың, натыйжада эл кыйналат, өзүң да кыйналасың, башкалар жыргайт. Бизге ал кереги жок. Келгиле андыктан ошол реформалар Грузияда кантип ишке ашканы тууралуу угалы, билели, окуйлу. Бүгүн биз Грузия кантип реформа жасай алды китеби тууралуу айтып баштайбыз. Бул китеп өлкөмдү өзгөртөм дегендер үчүн арналат. Китеп өзү негизи 6 бөлүмдөн турат жана китепте эң негизги 3 сабак берилген.
Анын биринчиси бюрократияны жоюу, экинчиси менчиктештирүү, ал эми үчүнчүсү либералдаштыруу. Бүгүн мен силерге ошо бюрократияны жоюу боюнча айтып берем. Грузия реформаларды ишке ашырууда эмнеден баштаган? Албетте алар эң биринчи кезекте бюрократияны жоюудан башталган. Бюрократия деген эмне? Эгер сен аны чакырып, мындай үстөлгө отургузуп, колуна эч нерсе бербей туруп, 3 айдан кийин келсең, ал менсиз бул ишке ашпай тургандыгы жана эгер менсиз ишке аша турган болсо, ал урай тургандыгы тууралуу айта баштайт деген аксиома бар. Ошондуктан алар ушул нерсени ишке ашырууда, мамлекеттик аппаратты кыскартууда эң биринчи эмнеден баштаган? Керексиз, жараксыз функциялардан арылууну башташкан. Мисалы, эгер жумушка орношордо же бир окуу жайга тапшырарда 086 деген медициналык аныктаманы толтурабыз. Ал кандай жолдор менен толот? Аны баарыбыз билебиз. Мисалы, бир дарыгерге барасың, 200 сомду бересиң, ал башка 10 дарыгердин атынан колун коет, мөөрүн басат, иш бүтөт. Бул кереги жок экендигин биз көрүп келатабыз, бирок ошентсе да муну иштетип келатабыз. Мына Грузия ушул сыяктуу керексиз жараксыз функциялардан арылган, андан кийин жана теориялык жактан кереги жок кызматкерлерди жойгон. Мисалы Ички иштер министрлигинде бир күндө 15 000 кызматкерди жумуштан чыгарышкан. Алар бардык кызматкерлерди жумуштан чыгарып, кайра аларды сынак менен туушкансыз, тааныш билишсиз жумушка алышкан. Мына ошондо мурун иштеп жүргөн бюрократтардан сырткары бизнесте жүргөн, чет өлкөдө окуп жүргөн жаңы грузиндер келе баштаган. Алар мамлекеттик кызматты бизнестин көз карашы менен, чет өлкөлүктүн көз карашы менен карап, жаңы өзгөртүүлөрдү киргизип, реформаны эртерээк башташкан. Мисалы, алардын эң сыймыктанганы, мисалы Ички иштер министрлиги. Мына биздин өлкөдө канча жылдан бери өзгөчө Ички иштер министрлигинин ичинен жанагы жол кайгул кызматы жаңылбасам 5-6 жол өзгөрдү. ГАИ, МАИ, жол кайгул кызматы, патрулдук милиция, айтор ЖКББ тилиңде келбейт, тишиң сынат. Муну айтайын десең, бирок натыйжа жок. Алар Ички иштер министрлигин бир жолу өзгөрттү, анан натыйжада дүйнөдөгү, Европадагы 5 эң ишенимдүү полициянын катарына кирди. Ал эми мына алар ушул реформалардан кийин, кыскартуулардан кийин эмнелерге жетишти? Мисалы, реформага чейин Тбилиси мэриясында 2500 кызматкер иштесе, реформадан кийин 800. Жаратылыш жана ресурстар министрлигинде реформага чейин 5000 кызматкер иштесе, реформадан кийин 1700. Мындай мисалдар аябагандай көп. Мына ошол эле учурда алардын айлыгы эң аз айлык $70, эң көп айлык $1800 чейин жеткен. Ошол кездеги реформага чейинки Грузиянын президентин айлыгын мына Саакашвилинин өзүнүн эскерүүсүндө айтат: "Мен президент болдум, 1 айдан кийин менин айлыгым келди." Ал канча десеңер, ал $40. Мына достор, Грузия реформаны мына ушундай иштерди аткаруу менен ишке ашыра башташкан. Мурунку видеобузда биз мамлекеттик аппаратты кыскарттык, айлык акыны көбөйттүк. Эми акчаны кайдан табабыз? Албетте, мамлекеттик мүлктөрдү сатабыз, менчиктештиребиз. Менчиктештирүү деген эмне? Менчиктештирүү деген бул биз түшүнгөн кайсы бир нерсени экинчи бирөөнө сатуу жана бүттү. Жок, бул эмес. Менчиктештирүү бул мамлекетке эң чоң 3 натыйжаны бере турган нерсе. Биринчиси бул мамлекеттик бюджетти толтурат. Экинчиси мамлекеттик менчиктин жеке менчикке өтүүсү. Бул өз кезегинде жеке сектордун өсүп өнүүсүнө алып келет. Ал эми үчүнчүсү мамлекет менен акчанын кездешкен жеринде пайда болуп келе жаткан коррупциянын жана аны менен күрөшүү. Мына менчиктештирүү ушул бизге 3 чоң натыйжаны берет. Грузия кантип муну ишке ашырды? Мына ошол кездеги эң мыкты реформаторлордун бири бул Каха Бендукидзе. Ал Орусияда бизнесмен болчу, ушу Грузияга ушул реформаларды жасоо үчүн келген жана ал ошол учактан түшүп келатканда бир аябагандай жакшы бир сөздү айткан. Ал эмне деген сөз десеңиз, ал абийирден башкасынын бардыгын сатса болот деп айткан.
Мына грузин реформаторлары ушул сөздү туу тутуп менчиктештирүү процессин баштаган. Анан Каха Бендукидзе ушул китебинде эскерет, ал премьер-министр жана башка негизги министрлердин бардыгын чогултуп мамлекеттик объекттерди саталы деген. Ошондо алар талкууга киришкен, кызыл чеке болуп, талкуу болуп, талашып, тартышып, айтор муну сатсак болбойт, мамлекеттик көз карандысынан ажырайбыз, андай мындай, айтор ушуну аябай кызуу талкуу болгон. Ошондо анан 2 тизгин 1 чылбырды Каха Бендукидзе өзү колго алып, тактага ар бир мамлекеттик мүлк канча турарын, жана кайсы бага сатыларын, кандай сатыларын түшүндүрүп, анан бир сумманы жазган. Мына ошондо бардыгынын 2 көзү 4 болуп, көздөрү умаштай ачылган. Ал кайсы сумма десеңиз, ал $700 миллион. Эмне үчүн алардын көздөрү умаштай ачылган? Анткени ошол кездеги Грузиянын бюджети $400 миллион болчу. Эми элестетип көрүңүз. $400 миллион бюджетке ээ мамлекеттин ичинде $700 миллион сатыла турган мамлекеттик мүлктөр турат. Мына ушуну алар буга чейин көрө да алышкан эмес, элестете да алышкан эмес. Мына реформатордун негизги күчү ушунда. Ал эми бизде эмне болуп жатат? Мисалы, 3-4 жыл мурун биз кыргыз газды символикалуу түрдө $1 Орусиянын Газпром ишканасына сатканбыз. Бүгүнкү күндө биз натыйжасын көрүп жатабызбы? Албетте көрүп жатабыз. Алыскы жакын аймактарга газ жетип жатат. Инфраструктура өнүгүп жатат. Анан көз карандысыздыкка кайсы бир деңгээлде ээ болдук газ жагынан. Анткени убагында биз кошуна мамлекеттин көзүн карап, газ жагынан аябагандай кыйналчубуз. Жана башка бизнестер, жана башка нерселер өнүгүп жатат. Ушул газдын чечилүүсү менен. Бул бир мисал. Ал эми бүгүнкү күндө, мисалы, тескерисинче дүйнөлүк практикада көргөзүп жатса, мамлекеттик менчик, жеке секторго караганда натыйжасыз иштээрин көргөзүп жатканына карабай, арты-артынан улам бир мамлекеттик мекеме ачылып жатат. Кыргыз туризм, УНА, мамлекеттик технологиялар бирдемке агенттиги айтор, тилиңде келбейт. Ушул сыяктуу мамлекеттик ишканалар ачылып атат. Керек болсо ал жерде иштегендер бүгүнкү күндө эмне үчүн ачылганын, эмне кыларын деле али түшүнө элек. Ал эми Грузия менчиктештирүүнүн арты менен ошол 2009 жылы Transparency International деген рейтинги боюнча 180 мамлекеттин ичинен 66 орунду ээлеген коррупцияны жойгону боюнча. Ошол кезде бюджеттин 12,9 эсеге көбөйтүшкөн. Бүгүнкү күндө Грузия кандай мамлекет, жана биз кандай мамлекетпиз? Мына эми карап көрүңүз. Кыргыз туризм ишканасы ачылды, туризм полициясы бизде ишке кирди. Бизде жылына болжолдо 2,5 миллиондой турист келсе, Грузияга бүгүнкү күндө 7 миллиондон 10 миллионго чейин туристтер келет. Эми ушул бардык ири стратегиялык объекттерди саттык, менчикке бердик. Кичинекейлерин чакан грузин ишкерлери сатып алса, чоңдорун башка эл аралык, башка мамлекеттин чоң ишкерлери сатып алган. Эми мамлекетти кантип көзөмөлдөйбүз? Бүгүн биз бул китепте 3-чү сабак боло турган либералдаштыруу боюнча айтып беребиз. Либералдаштыруу, башкача айтканда, ачык экономика. Ачык экономика бул чегарасыз мамлекет сыяктуу. Мисалы убагында Советтер Союзу деген же болбосо азыркы Түндүк Корея деген мамлекет бар. Ал мамлекеттерге кирүү, чыгуу мындай турсун, байланышуу да кыйын болчу. Мисалы либералдашуу менен биз кандай натыйжаларга жетебиз? Мурунку видеобузда айткандай, менчиктештирүүнү көзөмөлдөө үчүн накта бизге ушул либералдаштыруу аябагандай зарыл. Либералдык экономикага баруу үчүн бизге эмнелер зарыл? Мисалы, дүйнөлүк экономист Нобель сыйлыгынын ээси Милтон Фридмандын бир айтканы бар: менчиктештирүү жана менчиктештирүү. Мына биз ушул жол менен либералдык экономикага жетебиз. Мисалы, Грузия буга кантип жетти? Либералдык экономика дегенде бул адамдардын, бизнестин, мамлекеттин
дээрлик экономикалык эркиндикти түзүү, эркин мамилени түзүү. Мисалы, Грузия антимонополиялык кызматты реформалоо, салыкты реформалоо, эмгек кодексин реформалоо аркылуу либералдашууга жол ачты. Грузия визасыз режимди киргизди. Мисалы, 80ден ашык өлкө Грузияга визасы, 80ден ашык өлкөнүн жарандары Грузияга визасыз эле кире алат. Алар бир гана жарандарга киргизген жок. Алар мисалы Каха Бендукидзенин айтканы бар, эмне үчүн өнүккөн өлкөнүн, Швейцариянын, же болбосо Жапониянын бир жараны бизге келгенде биз аны текшеришибиз керек. Өнүккөн өлкөлөрдүн жарандарын визасыз эле киргизели деп алар киргизе башташкан. Алар бир гана жарандарын эмес, ошол өлкөдөн келген айрым товарларды дагы ашыкча текшерүүдөн баш тартышкан. Эмне үчүн Германияда текшерилген бир дары же болсо дагы бир башка бир товар кайра Грузиядан экинчи жолу текшерилиш керек. Мына ушул сыяктуу нерселерден арылуу менен булар көптөгөн бизнес ичиндеги мамилелерди чыңдай алышкан. Мисалы, мындай бир адамдын эркиндиги, мына адам өзү эркин. Каалаганын кылат, каалаган киши менен сүйлөшөт, каалаган менен каалаган жумушка кирет. Ушул адам эркиндиги эмне үчүн бизнеске келгенде улантылбаш керек? Эмне үчүн адам эркиндиги кайсы бир топко кошулганда улантылбаш керек? Мына либералдык экономика деген ушул. Грузия негизи ушул либералдык экономикаларды ишке ашууда, мисалы ошол эле Heritage Foundation дегендин рейтинги боюнча биринчи орунга чыгышкан. Алгандай, жанагы мисалы жумушчу менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы мамилеге мамлекет кийлигишкен эмес. Негизи эле мамлекет көп нерсеге кийлигишүүдөн баш тарта башташкан. Ошол эле Грузияда салыктын 27 түрү болгон. Ал 27ден 6га түшкөн. Же болбосо мисалы бүгүн бизде билим берүү боюнча аябагандай чоң көйгөйлөр болуп жатат. Мисалы Грузияда бир студент жогорку окуу жайды өзү тандайт. Мисалы, албетте бизде деле өзү тандайт, каалаган жагына тапшырат, эгер өтсө окуйт. Ал жерде ваучердик система, башкача айтканда мындай, студент кайсы бир окуу жайды өзү тандап, өзү тапшырып, ал жерден өзү окуйт. Ошол студент тандаган окуу жайга анан мамлекет окуу жайга акча төлөп берет. Ошол студент тандаган үчүн. Канчалык көп студент тандаса, ар бир студент үчүн ошол жогорку окуу жайга мамлекет акча бөлүп берет. Мына ушул сыяктуу адамдын эркиндигине, тандоосуна, кайсы бир ишти ишке ашыруусуна жол ачышкан. Мунун бардыгын ишке ашырууда Грузия, мисалы, коррупция жагынан айта турган болсок, 2003-2009 жылдары коррупцияны изилдеген эл аралык институт бар, бул Transparency International'дын рейтинги боюнча Грузия биринчи орунга чыккан, паракорчулукту жоюу боюнча. Же болбосо дүйнөлүк жан Forbes журналы бар, анын рейтинги боюнча 4-чү орунга чыккан, ошол 2009 жылдары. Же болбосо Doing Business деген, бул ишкерликти өнүктүрүү, бизнести өнүктүрүү боюнча Грузия дүйнө боюнча 12-чи орунга чыккан. Бул ошол кездеги Грузиянын ийгиликтеринин көрсөткүчтөрү. Ал эми мисалы достор, ушул ийгиликтерди биз мурунтан бери мурунку видеолорубузда Грузиядагы реформаларды кимдер ишке ашыра тургандыгын эгер билгибиз келсе, бул Грузиянын жарандары, Грузиянын эли ал жерде жашаган. Мисалы ошол реформаторлордун арасынан мен 2 кишини аябагында бөлүп айткым келет. Бул ошол кездеги президент Михаил Саакашвили жана орус бизнесмени, бирок өзү грузин, Орусиядан кийин Грузияга келген, бул Каха Бендукидзе. Грузиянын башка Советтер Союзундагы өлкөлөрдүн ичинен мурун башка сапатка өтүүсү анын ири жетишкендиги жана ийгилиги деп билиңиз. Эртеби кечпи муну жасаш керек болчу. Канча эрте жасалса, бир канча муундун тагдырына таасирин тийгизет. Мен муну өзүмдүн өлкөмө күйгөнүм үчүн айттым. Кандайсыңар достор? Мына биз бүгүн китепти окуп бүтөбүз жана окуп бүттүм мен. Кудай буйрса биз бул китепти окуп бүтүп текчебизге мына койдук. Эмки видеода башка китептер жөнүндө айтып берем, бирок бүгүн Грузия кантип реформа жасай алды китеби боюнча жыйынтыктайлы. Албетте, Грузиядан биз үйрөнө тургандыгыбыз
абдан көп. Негизде Грузия кантип реформа жасай алды китебинен биз кандай пайдаларды ала алсак болот. Мисалы учурда биздин өлкөдө азыр аябагандай коррупция жайылып, жеткен чегине жетип, андан кантип арылсак деп калкыбыздын, элибиздин эки көзү төрт. Негизде коррупциядан биз эмне үчүн арыла албайбыз? Анткени коррупция бул биздин улуттук идеологиябызга айланган. Эмне үчүн? Мына ар бир жөнөкөй жаран жөнөкөй бир ишти бүтүрүү үчүн тааныш, билиш издейт. Жөнөкөй эле кедей дейбизби, бай дейбизби, айырмасы жок. Жөнөкөй эле бир ишти бүтүрүш үчүн. Бир документтик ишти болобу, башка ишти болобу, баласын окууга киргизиш үчүн жөн эле ал барып, баласын, менин балам 1-класс болду, биз ушул районда жашайбыз, ушул райондун мындай мектеби бар деп ошол мектепке барып, катталып жөн эле киргизбейт. Дароо эле тааныш издей баштайт. Дароо эле кайсы мектеп жакшы, ага кантип киргизсем, кандай баягы терс жолдору бар экен деп издей баштайт. Ал киши жакшы киши болушу мүмкүн, бирок ал жашоону, бүгүнкү күндөгү жашоону, бүгүнкү күндөгү реалийди ошол көз караш менен карап калган. Мына ошондуктан биз коррупциядан арыла албай келебиз. Ошол коррупциядан арылуунун жолу бажыдагы коррупцияны, жана башка бардык тармактагы коррупцияны Грузия кантип жойгон, ушул китептен окушубуз керек. Анткени негизи маданиятыбыздын, биздин өзүбүздүн, жеке инсандын маданияттуулугун көрсөтө турган негизги көрсөткүчтөрдүн бири бул китеп окуу. Эгер биз мыкты, жакшы китептерди окусак, ошондо биз чоңдорубуздан, бизди башкаргандардан туура керек нерсени талап кыла алабыз. А эгер туура эмес, такыр эле китеп окубасак же туура эмес китептерди окусак, анда биздин башчыбыз да ошондой болот. Сүт кандай болсо, каймагы ошондой болот дегендей. Келиңиз, урматтуу көрөрман, урматтуу менин каналыма жазылган күйөрман дейинби айтор, китеп окууну баштайлы, баштасак уланталы. Кудай буйрса, биз мына эмки видеодо мен дагы башка кызыктуу китептер жөнүндө айтып берем. Бүгүнкү күндө ушу Грузия кантип реформа жасай алды китеби боюнча бүтүрдүк. Эгер бул китептер сизге жаккан болсо, бул китепти мен алдыда шилтемеге жазып коем. Ошол телефондор, даректер боюнча китепти сатып алсаңыздар болот. Кудай буйрса, эмки видеодо көрүшкөнчө. 1, 2, 3. Китептер берген күч. Достор, каналыма жазылсаңар, китептер менен чогуу машыгабыз.